туура эмес пайдаланып атабы, кандай болот атабы? Жол кыймыл баягы адистер кандай, мисалы зордоп эле баягы айдоочулук көлүктөрдүн күчтөрүн алып койгондор болсун, машиналарын. Негизи абалды азыркы сиз байкап аткан, сиз тасмага түшүп аткан учурдагы абал болуп турбайбы? Учурдагы абал биз Көбүнчө кандай учурга түшүп каласыз? мен жеке өзүм эч кандай учурга деле түшүп болбойм. Жеке мен өзүмө кызматкерлер тарабынан сыныкташпай эле мамиле болот. Бирок тилекке каршы башка жарандарга мага мамиле кылгандай болбойт да. Эң тийиштүүсү ошо. Мисалы ошо азыр эле өзүңүз айтып кеткен орой мамиле жасашат. Тийиштүү документтерин зордон эле алып алган учурлар, алыс келмесип унаанын ачкычында алып алган учурлар болот. Андай учурлар көп эле кездешет. Бирок тилекке каршы алдагы көпчүлүк учурда жалпы журтка интернет ааламына чыкпай келет. Себеп дегенде ошол эле кызматкерлер кийлигишүүсүнөн улам чыкпай калат да, ачык. Ошол негизинен абал кандай десем, мен үчүн абал мындай өтө мындай тийиштүү деп. Себеп дегенде баарыбызга бирдей мамиле болбой жатат айдоочуларга. Демек, баягы жол коопсуздук кызматкерлери деп коебуз да. Алар баягы өз милдеттерин толук аткара албайбы же кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып атабы? Кандай болот? Ашкери чектен ашып кетип атышабы? Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин арасында өз ишин билгендер жок эмес. Андай кызматкерлер бар. Бирок көпчүлүк учурда алар өз кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ушу сиз айткандай аша чаап кетишет. Андай учурлар мага күн сайын келип турат, андай фактылар. Биз дагы аны электен өткөрүп, чыгара тургандарын чыгарып, чыгарбай тургандарын чыгарбай эле мындай кандай десек, тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылабыз да. Айдоочулар өз укуктарын коргой алатабы же ушундай баягы курмандыкка эле чалып калып калатабы? Кандай болот? Негизинен эң биринчи, мисалы жол эрежени бузбаганда деле ошол майы кызматкерлер түшүп болуп калышы мүмкүн, кандай бир рейд ал деле түшүп болуп калып, акчалай дейбиз же ошол айдоочулук куәлигин алып дейбиз, ушундай жолдорго түшүп болуп калышы мүмкүн да. мындай да, айдоочулар эң биринчи кезекте бул жерде бир эле кызматкерлерди күнөөлөй бербестен ар бир адам, ар бир айдоочу өзүнөн башташ керек да. Ар бир айдоочу биринчи кезекте эгерде жол эрежесин так сактап, жол эрежесинин баардык пункттарын билип, эрежени сактап айдаса, эч кандай айып бузууларга, эч кандай эреже бузууларга барбайт да. Ошонун кесепетинен айдоочулар өздөрү жол эрежесин билбейт дагы, анан көпчүлүк учурда телефонун алып алып эле жоопкерчиликтен качуу максатында тарта беришет да. Бул көрүнүш көптөгөн кызматкерлердин быжыгын кайнатат дагы, провокацияга алып келет да. Ошол эми негизинен эң биринчи ар кимди сындай бербестен ошо өзүбүздөн баштасак жакшы болот эле, айдоочулар өзүбүзчү. Эгерде биз эрежени так сактап, анан кокустан бир ушу сиз айткандай кандайдыр бир кызматкерлер тарабынан жоопко тартыла турган болсо, билген айдоочу талашып таркышат. Ошондой айдоочуларды кызматкерлер чынын айтайын жаман көрөт. Сен андайсың, сен мындайсың деп өтө мындай оозго алгыс сөздөр менен да аташат да, ат коюшупчу. Ошол Сиз көбүнчө кандай укук бузууларга, башка жарандарга күбө болуп атпайсызбы? Өзүңүзгө эмес, эми башка айдоочуларга көбүнчө кандай укук бузууларына туш болуп каласыз? негизинен көп эле учурда кызматкерлер өзүнүн кызматтык абалынан аша чалып, кыянаттык менен пайдаланган учурларга көп кездешет. Көпчүлүк учурда кызматкер мүмкүн эмес болгон сөздөрдү айтып салышат, мүмкүн эмес болгон кандай десем, терминдерди колдонушат да өз кызматтык учурундачы. Анан ошол сөздөр, ошол айтылган сөздөр албетте ар бир адам быжыгын кайнатат да. Кызматкерлер бул аткаруу бийлигинин жүзү болуп атса, мамлекеттин жүзү болуп атса, анан мамлекеттин ушундай кызматкерлери мамлекеттин өзүнүн жарандарын ушундай мамиле кылса, албетте быжыгын кайнайт. Ошондой фактылар көп кездешет. Пациентка вопрос. Азыр бирок пациентка аласыз, сүйлөшүп турайлы.
маалыматыңыздар кандайдыр бир тийиштүү кагаздар менен башкарууга алып иш кыласыздар да. Ошондойлору кызматкерлерге тийиштүү так ушул жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлерине тийиштүү министрдин, ички иштер министрлигинин 1284 деген буйругу бар. Биз ошол буйруктун негизинде кызматкерлер тарабынан кандайдыр бир аша чапкандык бузуулар болсо, биз ошол буйруктун негизинде талдап чыгарабыз да. Буйрукта кандай жазылган, буйрукту булар аткарып жатабы же буйруктан ашып кетип атабы деген негизде биз талдап чыгарабыз. Басым ошого жасалат. Анан ошол мындан да алдын айтып кеттим, жоопкерчиликтен качуу максатында эле жанагынтип инспекторлорго провокация иретинде алар тартып, аларга сүйлөп, же болбосо кызматына тоскоолдук кылып тартуу бул биздин стилде эмес да. Андай видео тасмалар бизге күнүнө жок дегенде 2-3төн келип түшөт. Алардын арасынан элеп татыктуусун гана чыгарабыз да. Сеттегенде көп учурларда айдоочулар өздөрү бузуп алып жоопкерчиликтен качууну издешет да, ушул телефон аркылуучу. А силер ошо баягы жободо бекитилген кызматтын тап милдеттерин ошолордун аткарат ошонун негизинде. Ошонун негизинде андан сырткары бир гана бул буйрук эмес, башка буйруктар дагы бар. Ички иштер министрлигинин өзүнүн тиешелүү, мисалы үчүн милиция кызматкерлерине тиешелүү ошол жобо буйруктар негизинде гана биз талдап чыгарабыз. Жөн жайдан эле абадан алып эле жаманатты кылып аларды да каралаган бизге бул биздин кызматыбызга же биздин кылып жаткан жумушубузга мындай жол кетирип барышы үчүн да. Анан бизде мисалы кайсы убакыттан бери күчөт ушул айдоочулар тарапка баягы видео тарапынан бузуп атат, милиция кызматкерлери ошол кайрылуу кызматкерлери баягы өз кызматтарын башкарышкан акыркы кайсы убакыттан бери күчөт байма-бай сизге Акыркы 1 жылдан ашып калды десек болот. Мен өзүм жеке өзүм мындай учурларга көп эле кездешип жүргөм. Кездешкенде кызматкерлер тарабынан эми жаздыртып эмне кыласың, дуругун берип эле кете бербейсиң деген фактылар болгон өзүмдүн тажрыйбамда. Анан мага ушундай мамиле кылып атса, башкасына деле ушундай мамиле кылат да. Эгерде мен эреже бузсам, эрежеге ылайык айып протоколду түздүрбөй акчасын берип эле кетип калсам, анда биздин мамлекеттик казына качан толуп калат? Башкасына да ушундай мамиле кылып атса, көрүнгөн айдоочулардан эле акча топтоп жүрүрсө, анда булар же ушундай бизнеске айлантып алышкан, же кызматын так аткарышпайт деген ниет менен мен ушул демилгени көтөрүп чыктым десем болот да, түштүк жергесинде. Ушул демилгени көтөргөндөн кийин акыркында 2018 жылдан бери ушундай байма-бай өзүңүз айткандай айдоочулардын арыз муңу келип түшөт. Ошол.